каза намазынын сурагы кандай? Дайыма биз Кур'ан, аят, хадис алымдардын китебинен жооп беребиз. Имам Тахтауидин калемине таандык чоң алым рахимахулла. Хашат Тахтауи деген 2 томдо келет, 1-томунда. Намазды каза кетирген чоң күнөө болот. Кыяматта кадимкидей сурат. Ар бир намазга кадимкидей катуу, катаал сурак болот. Намазды каза кетирген адам багымда туктап калса, 7-де туруп, багымда токуп болду деп кенен бой көтөрүп жүрбөсүн дейт. Намазды намаз менен толуктады. Бирок убакытын кечиктирген үчүн Кудайга ыйлап жалбарып дубагысын. Кудай убагында өтөй албай калдым ушуну деп. Мүмкүнчүлүк болсо садака чыгарсын, истигфар айтсын. Убакыт намаздын казасын окуган күндө дагы ушундай бир оор жан түйшөлткөн түйшүгү бар деп атат да. Элестетиңиз, кыяматта оор эми өтө катуу коркутпайлы, намазды каза кетирбеш керек. Мусулман адам жөндөн жөн каза кетирбейт. Бизде фик, Ханафи мазхабтан миллиондогон фик китептерде келет, 1000 деген. Фослун фил фаваид дейт. Каза намаз деген тема жок. Эмне үчүн? Мусулман билип туруп дүйнөгө азгырылып намазды каза кетирбейт. Унутуп калат же башка болуп калат. Фаваид өтүп кеткен намаз деген теманы коюшкан. Адам билбей өткөрүп алат намаз. Бирок атайылап туруп каза кетирген ал кыйын болот сурагы.